Нур сүрөсүндө чын Аллах таалам ошо 4 аялга чейин алууга уруксат берген. Бирок эгерде адилеттүү боло албасаңар, бирөө менен чектелгиле деп айтат да. Яны чанан адилеттүүлүк дегенде бизде азыр кандай кайсы нерсени айтабыз? Ар бир адамдын, ар бир коомдун өзүнүн каада салты болот да. Бизде Кыргызда мен оюмча бул нерсе проблема болбош керек деп ойлойм. Анткени ата бабаларыбыз бул нерседе жашап келишкен, бир эле боз үйдө канча бир туугандар чоңоюп келген, канча бир эме болуп, канча уруу чогуу жашап келген дегендей. Анан убакыт, ар бир нерсе убакыт өтүп бизге сырттан, батыштын таасири көп келе баштады. Балким баардыгыбыз өзүнчө эгоист болуп баштадык да, ар бир нерсени өзүбүздүн собственный нерсебиз кылып баштадык да. Анан убакыттын өтүшү менен балким азыр бул эжелерге туура эмес келе, балким эжелерге жакпаган сөз болушу мүмкүн. Бирок айтайын дегеним, коомубузда азыр 2 же 3 аял алуу жат көрүнө турган замандан өттүк да. Балким бир союз мезгилинен кийинки бир убакыттарда балким бул нерсе балким бир кандайдыр бир чоочун нерседей көрүнүп калышы мүмкүн эле. Бирок азыркы учурда эгерде эркектин эрки жете турган болсо, аял киши буга эч качан даяр болбойт экен да. Эркектен көп хикматтуулук, данышмандуулук керек болот экен. Жакында эле мен ушу бизде бир семинар болду. Ушул тема аралашып кетти. Ошол жерде ар кайсы улуттун аялдары отуруп да, арабтар бар болчу, өзбектер бар болчу, башка кыргыз улутту бар болчу. Айтайын дегеним, бул темада аялдар эч качан даяр болбойт экен. Анткени аялдык нафс ушундай нерсе экен да. Анан буга эркектердин көбүрөөк хикматы, анан кийин данышмандуулугу керек экен. Чоң устаз айткандай, үй бүлө бул өзүнчө бир искусство чынында. Анан эгерде 4 үй бүлөң же 2 же 3 үй бүлөң болсо, демек адам ошончолук 3 түрдүү, 4 түрдүү искусство ээси болуш керек экен да. Бизде азыр проблема эмнеде болуп атат? Жашыруун үйлөнүп алганда болуп атат. Эгерде кыздарга да эжесиңерде ушул учурдан пайдаланып айтат элем, эгерде сиздин колуңузду сурап 2-чи, 3-чү же 4-чү аялга алса, бул эч кандай бир айып эмес. Айып качан ошол нерсени жашыруун түрдө сунуш кылганда. Анткени динибиздеги бар нерсе, адамдын табиятында бар нерсе, Аллах таалам инсандын табиятын өтө жакшы билет, ошон үчүн уруксат берген. Бул нерсеге биз апалар же жубайлар буга аябай бир каршы карабашыбыз керек да. Да, аябай оор нерсе, бул нерсени оор нерсени көтөрүш, ал нерсени ошол нерсе менен жашаш кыйын да. Анткени нафсыбызды ошол нерсеге тарбиялаганга биз жетише элекпиз. Эгерде биз чындап жолдошубузду үйдүн деңгээлинен өйдө көрөмүн дей турган болсок, анда ал нерсени ошол эркиндикти бериш керек болот да. Анан эркектер ошону алууда эптеп үйлөнүп алуу максат болбош керек. Ошону багып кете аламбы, тарбия бере аламбы, адилеттүүлүк кыла аламбы, балким менин бул нерсеге даярдыгым канчалык деңгээлде жетпейт деп туруп, таразыга салып туруп, анан кийин жашаш керек да. Биз өзү инсандар аз өмүр жашайбыз. 60-70 жыл жашаган өмүрдө бул тарбия мааниси өтө маанилүү. Аял алып коюш, ал балким нике бир 2-3 мүнөттүк убакыт кетиши мүмкүн. Бирок аны кармап калыш ошол нерсе да максат. Бизде азыр тилекке каршы күндөн күнгө ажырашуулар көп болуп атат. Балдар жетим калып атат, тирүүлөй жетим десек болот. Анан ата-эненин жанагы мээрими жетишпегендиктен телефондун баардыгын өзүнө отуруп, кечки ошо интернет менен болуп, бир башкача бир робот сыяктуу жаштар тарбияланып кетип аткан сыяктуу да. Ошон үчүн биз айтат элек, албетте бул нерседе эч кандай каршычылык жок динде. Эркектердин ошол нерсеге даярданышы, заман көрүнүш, балким бир 3-4 жылдан кийин, 5-6 жылдан кийин бул нерсе адаттагыдай эле нерсе болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул нерсени бир жат, бир кыргыздын бир жашоосунда болбогон нерсе катары көрбөш керек. Биздин ата бабаларыбызда бар нерсе кыргыздын көйүшү, биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз. Андыктан болгону эркектер ушул нерсеге даяр болсо, мен оюмча жакшы эле болот.